Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Буга чейин мен киргизген бир видеонун астына Розагүл Ширин деген катталуучубуз жанагы эккен сарымсак быштыбы деп суроо берген экен. Кудай буйрса бышайын деп калды. Кудайдын кудурети менен мээнетибизге жараша, эмгегибизге жараша сарымсак буйрса болуп атат. От басып кеткениге байланыштуу отун тазалап чыктым бир сыйра. Бул ошол мен күздө эккен сарымсак кадимки. Азыр үстү үзүлүп кетти. Мунун астын чыгарганда ушундай болуп калды кичине. Негизи мына ушундай. Бул жерде көрүп турасыздар. Ошол октябрда эгилген сарымсак. Бүгүн майдын 21-и. Мына көрүп турасыздар. Эми эсепте бышты деп деле айтсак болот. Анткени бышканда мына ошол ылдыйкы тарабындагы сырткы кабыкчалары монтип саргайып куруй баштайт да. Бул жакта да мына ушундай. Бул да ушул чоң сарымсактардын бири десем болот. Эми албетте бардыгы бирдей стандарттык калибрде эмес. Чоңу бар, кичинеси бар. Жердин дагы сапатына жараша болот. Бирок мен көрүп турганыңыздардай көңдү аябай көп септим. 3 жолу көң салдым. Майдалап чириген көң салдым, орто чириген, чала чириген көң салдым, бирок свежий көң салган жокмун. Негизгиси ушундай. Бул жак узунунан кеткен жөөктөр, бул жак туурасынан кеткен. Азыр оттун жулай элекмин. Анан сырткары мунун боткогу чыккан. Боткокторун жулуп туздап койгонбуз. Боткогун да көрсөтөм. Мондай болуп ортосунан чыгат. Муну бул жерден үзүп туруп, кесип жумшак жагыны банкага туздап койсо болот. Сарымсактын чоңдугу орточо десем болот. Эми өтө чоң эмес, бирок майда дагы эмес. Мына пияздай бар да. Пияздай бар чоңдугу. Майский чеснок. Сарымсак. Мына эч кандай жер семирткич, селитра, азот мочавина салынган жок. Мына көң өзү көрүнүп турат. Таза көң менен бышкан. Буйрса бир-эки иштерим бар. Ошол иштерди аяктагандан кийин бир 10 күндөн кийин же бир жумадан кийин сатууга чыгарсам деген ойдомун. Көрүп турасыздар. Азыр бул жагы ошол от басып турган жагы. Оттон тазаланып атат. Буйрса оттон тазалап, анан кийин ушул бир жума 10 күндө сатууга чыгарам. Кара Суу базарына, балким Ош шаарындагы Тешик-Таш базарына алып чыгам, аны көрөбүз. Негизи сарымсак жакшы. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Мээнетке жараша болот, эң негизгиси. Адам эмгек кылыш керек. Мен эмне кылдым буга? Мен 3 жолу чаптым. Эми бир жөөктүн эни 60 см, 3 катар эккенмин. Бирок кантип чаптын кетме менен чеснок чабылып кетпеби деген суроо болушу мүмкүн да. Арасыны жумшартып чыктым, жанагы кеткинин артында 3 тиши бар, ошондой кетки менен. Артын жумшартып 3 жолу чабылды, 2 жолу отолду, мына 3-үнчү жолу отолуп атат. 3 жолу көң салынды. Азыр ошо отун жулганына байланыштуу бир аз аркасында көктөр жыгылып турат. Эми бул эсепте бышты деп айтсак да болот да. Сугарылды 2-3 жолу. Эккенде бир сугарылган, эрте жазда бир сугарылган. Анан сугарылган. Ошол. Негизи жасаса болот, кылса болот. Негизгиси жалкоолонбош керек. Таза экологиялык жактан эч кандай селитра кошулбаган, мындайча айтканда нитраты жок сарымсак жетиштирдик. Албетте өзүм үчүн гана эмес, жалпы эл үчүн дагы, бул элдин ден соолугу үчүн дагы сөзсүз түрдө керек деп ойлойм. Вот, мен айткан жанагы сарымсактын боткоктору мына ушулар да. 4 банкага жабылыптыр. 1,5 литрлик, 1 литрлик, 3 литрлик. Шу майда-майда алып кыркып, лагманга кошсо керек менимче, суюк тамактарга, анан картошкага деле кошуп кууруп жесе болот дейт. Биринчи жолу испытание кылып көрүп атабыз. Чеснок дегишти баштадык, кудай кааласа. Майский урук.
Ну, почти көктөп калган. Это нормально. Эккенден кийин бат эле чыгып калат го дейм. Чтоб менет кылыш керек, эгиш керек, иштеш керек. Бүгүн 8 октябрь. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай 2022 жылдын жазгы талаа иштеринин алкагында Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Сарай эл өкмөтүнүн аймагына мына ушул өткөн жылы октябрда 1,9 соток жерге сарымсак эгилген. Азыркы тапта мына ушул сарымсакты сугаруу иштери жүрүп жатат. Суунун басымы азырынча жетиштүү. Кудай буюрса, дагы бир 14 саатта сугарылып бүтөт.